мени Курай жараткан эмес, Кудай жараткан деп илгери айылда угуп калчубуз. Неге Курай жаратыш керек, эмнеге Кудай жаратыш керек? Мына ушул сөз кыргыз баласына, мусулман баласына ошончалык сиңген. Ага 70 жылдык советтик атеизмда маймылдан жаралгансың деп сиңире албады. Атеизмди окуйт, атеизмден сабак берет. Кудай бар деп койсоң, сабактан айдаган мугалим да, институттан айдаган мугалим да Кудай жок деп жүрөгүндө айта алчу эмес. Бизге ошончалык сиңген биздин жаратылганыбыз. Бирок биздин жаратылгандыгыбыз жөнүндөгү маселенин өзү бизге жат болуп калган. Билебиз биз жаратылганбыз. Бирок мына ушул жаратуу жөнүндө оюбуз жок. Эң эле алдыга кетсек айтабыз, адам атаны жараткан, анан кийин анын кабыргасынан оо энени жараткан. Жок, ар бирибизди Аллах субхану ва таала эненин жатынында 9 ай бою жаратат. Эң улуу мээрим менен, чексиз мухаббат менен жаратат. Ар бир адам эненин жатынында жаратылат, Аллах субхану ва тааланын персоналдык чыгармасы катары. Мынаны татыктуулугу. Ар бир адам Аллах тааланын жеке чыгармасы. Биздин татыктуулугубуз ушунда. Ошон үчүн адамды жаратуучунун өкүмүсүз өлтүрүүгө уруксат жок. Жаратуучунун өкүмү менен гана жазаланат. Мына ушундай даражадагы адам, мына ушундай даражада жаратылган адам эмнеге жаратылганын түшүнбөй жашайт. Айбандар менен аргындашып кетет. Өзүнүн 5 жашар кызын зордуктайт, энесин зордуктайт, элин тонойт, жерин сатат, согушат, миңдеген адамдарды зарлатат, үй бүлөлөрдү уратат. Эмнеге? Өзүнүн жаратылгандагы татыктуулугун билбегендиги үчүн. Биз эмнеге жаралдык? Эмнеге Аллах Таала бизди 9 ай бою эненин жатынында жаратты, андан кийин да өмүр бою өлүмгө чейин бизди жаратып отурат. Эмнеге? Эмнеде биздин баалуулугубуз? Демек биздин кандайдыр бир аткара турган тапшырмабыз барбы? Балким ошон үчүн жараткандар. Ал эмне болгон тапшырма? Кайсы тапшырма үчүн биз келдик бул жашоого? Жана аны аткара албай кетсек, бизди эмне күтөт? Бизди эмне күтөт? Бизди эмне күтөт? Эмне күтөт бизди алдыбызга койгон аманатты аткарбай кетсек? Кайсы аманатты? Бизди жараткандагы жүктөлгөн аманатты. Ал эмне болгон аманат? Эмне болгон аманат? Эмнеге жаратылдык?